Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров мектепте окуучунун апасы мугалимде тилдеген окуяны сындады. Бул тууралуу мамлекет башчы 20 ноябрда педагогикалык кызматкерлерге жылдын мыкты мугалими жана мыкты тарбиячысы сынагынан жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасында үн катты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан кылмыштуу топтун мүчөсү Руслан Дүйшеевди кармады. Аймактарда көмүрдүн баасы кымбатпы? Базар баасы менен мамлекет бекиткен баа эмне себептен эки башка? Жалал Абадда корч респиратордук вирустук инфекция күч алып ооруган өспүрүмдөрдүн саны көбөйдү. Облустук балдар ооруканасына бир суткада 70-тен 100гө чейин кайрылып жатышат. Түркия Республикасынын Каппадокия аймагы сулуу аттардын мекени деп аталат. Чөлкөмгө келген туристтер Андалуунун жана Арап аттарын көрүп, алар менен кооз пейзажга сапарга чыгышат. Баткен облусунун аймагында 20 ноябрдын таңында саат 4:53 күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Баткенден Лейлек районунан түндүккө карай 6 чакырым, Рават айылынан түндүк батышка карай 8 чакырым, Катран айылынан түндүк чыгышка карай 13 чакырым, Сүлүктүү шаарынан чыгышка карай 45 чакырым жана Баткен шаарынан түштүк батышка карай 65 чакырым аралыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Кыргызстан калктуу конуштары Лейлек, Рават, Кара Суу, Коргон, Катран айылдарында 3,5 балга жакын, Берик Суу, Кызыл Чарба айылдарында 3 балга чейин сезилген. Бишкек-Ош жолундагы Тоо ашуусунда кар жаап жаткандыгына байланыштуу оор жүк ташуучу автоунаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматында 20 ноябрь саат 15:30дан тартып, жүк ташуучу автоунаалардын Сосновка постунан ары өтүүсүнө уруксат берилбейт. Мекеме чектөө канча убакытка чейин күчүндө болоорун маалымдаган жок. Мурдараак Тоо ашуунун төштөк тарабындагы Арал постунда 20 ноябрга караган түнү саат 3:30дан тарта оор жүк ташуучу автоунааларга убактылуу чектөө киргизилгени кабарланган. Буга жол тейлөө башкармалыгы Ала Бел ашуусундагы жолду тазалоо, кум шагыл себүү иштерин жүргүзүп жатканы себеп экени айтылды. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын айдоочуларды каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоо менен автоунаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну эскертүүдө. Мамлекет 2025 жылы бийик тоолуу жана алыс аймактарында жашаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген же жакыр үй бүлөдөн чыккан балдардын мектепке чейинки билим алуусуна финансылык ресурстарды багыттайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 20 ноябрда Кыргызстандын балдардын укуктары жөнүндө конвенцияга кошулгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу кайрылуусунда айтты. Жапаров балдар арасындагы теңсиздик жана жакырчылык көйгөйлөрү бар экенин моюнга алуу керектигин жана калкты социалдык жактан коргоо чаралары жакыр үй бүлөлөрдүн балдарын камтууга багытталарын айтты. Билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам бардык балдарга жана жаштарга өмүр бою жаңы билимдерди алууга жол ачып, билим берүүдөгү жаңы демилгелерге бюрократиялык жана коррупциялык тоскоолдуктарды жок кылат. Шаарларда гана эмес, айыл жерлеринде өзгөчө бийик тоолуу жана алыс аймактарда заманбап мектептерди куруп, жаңы бала бакчаларды ачып, мектепке чейинки билим берүү кызматын өнүктүрүүдөбүз, деди өлкө башчысы. Бекеринен мугалимдик тарбиячылык кесип жер жүзүндөгү эң улуу кесип катары сыпатталбаса керек. Чындыгында эле биздин жашообуздагы жетишкендиктердин бардыгы мугалим менен тарбиячынын талыкпаган эмгегинин үзүрү, деди президент Садыр Жапаров бүгүн 20 ноябрда мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн ар жылдык республикалык конкурстун жыйынтыгы менен сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасында. Бүгүн Ынтымак Ордо резиденциясында президент Садыр Жапаровдун шоусунда республикалык сынакта жеңүүчү аталган мыкты мугалимдерге жана тарбиячыларга батирдин жана акчалай сыйлыктардын сертификаттары тапшырылды. Сынактын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты мугалими жана батирдин сертификатынын ээси Ош Мунун билим лицейинин математика мугалими Назгөл Каныбекова болду. Жылдын мыкты тарбиячысы Махабат Калмаматовага 300 000 сомдук сертификаты тапшырылды. Андан тышкары өз предмети боюнча мыкты болгон мугалимдерге да 200 000 сомдон 300 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар берилди. Орус тили жана адабиятынын мыкты мугалими үчүн 200 000 сомго сертификат.
200 000 сомго сертификат. Мен сіздерге жана сіздердің бардық кесиптештериңиздерге баа жеткизгемге үчүн таазим кылам, ыраазычылык билдирем. Ошондуктан эң алды өмүрүн балдардын туура тарбия, терең билим алуусуна арнаган, келечекке жол чапкан мугалим, тарбиячы деген улуу атты алып жүргөн сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктап кетейин. Бар болуңуздар. Мугалим өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндөгү ар бир жылын, ар бир кадамын, ар бир окуучусун татыктуу тарбиялап чыгарууга гана аракет кылып жүрүп олтура берсе, бул нерсенин бардыгы топтолуп келип отуруп, кайсы бир күнү, кайсы бир конкурста эл баалап ала турган жерде кызматка жарап берет да, мындайча айткандачы. Ошол бүгүн аябай толкунданып сүйүнүп турам, анткени биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде президент өзү көңүл бөлүп буйруса батирдин сертификатын алдым. Албетте, буга чейинки 40 жылдык педагогикалык тажрыйба менен келдим. Музыка китептеринин автору, мектепке чейинки билим берүүдө музыкалык тарбия берүүнүн музыка китептеринин автору катары, программанын мамлекеттик предметтик стандарттарын түзүүчү авторлору катары. Анан бөтөнчөлүгү эмнеде дегенде, мен методумдун өзгөчөлүгү, ушул 4кө чейин сынайбыз деген методум бар. Ошону Кыргызстан боюнча жайылтып, анан бул конкурска катышканга аракет кылдык. Мына конкурста жеңип, азыр мамлекеттик башчысынын сыйлыгын алып турган учурубуз. Президент Садыр Жапаров бүгін 20 ноябрда педагогикалык кызматкерлерге жылдын мыкты мугалими жана мыкты тарбиячысы сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасында окуучунун апасы мугалимге орой мамиле кылган окуя тууралуу пикирин билдирди. Ал окуучунун апасы мектеп мугалимен баламды урушасың деп тилдегенине капа болгонун, 45 мүнөттүк сабак учурунда ата-эне түгүл ошол мектептен директору эле эмес, керек болсо министрда барып токтотууга укугу жок экенин белгиледи. Мындай жосунсуз жорок мугалим деген улуу аттан баркын тебелеп класста мугалим болсом деген канча окуучунун ой кыялын талкалаганын кошумчалады. Садыр Жапаров мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да коомчулуктун кайсы жеринде болбосун жол берилбеши керектигин айтты. 6 ноябрда социалдык тармактарда бир окуучунун апасы мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы сабак учурунда кирип келип ызы-чуу салганын көрүүгө болот. Бир окуучунун апасы мектеп мугалимин баламды урушасың деп тилдеген жагдайды көрүп, абдан капа болдум. Сабак маалын 45 мүнөттүк сабак учурунда ата-эне түгүл, ошол мектептин директору эле эмес, керек болсо министр дагы барып, ошол сабакты токтотууга укугу жок. Ал эми жогорудагы жосунсуз жорукта 45 мүнөт сабак токтогон аз келгенсип, мугалим деген улук аттын кадыр баркын тебеленип, ошол жерде мугалим болом деген канча окуучунун шагы сынганы уже көрүнүп турат да. Мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да, керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Кыргыз көмөр ишканасынын жетекчисинин маалыматына алайык, Жалал-Абадда көмөрдүн тоннасы 4800–7600 сомго чейин болууда. Бирок иш жүзүндө базар баасы таптакыр башкача. Облуска таш көмөр, Алай, Маркай, Каракешенин көмөрлөрү келет. Алардын эң арзанынын килосу 7,5 башталып 10 сомго чейин болууда. Жогорку кеңеште депутат Жеңишбек Токторбаев Бишкекте көмөр жетишпей жатканын айтып чыкты. Ошол сыяктуу маселелер өлкө жетекчилеринин тапшырмасысыз чечилбей жатканын айтып сынга алды. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Эң арзанысы 7,5 болууда да. Мен Алайды көмүрүн алып атам. 8,5 миңден. Азыр mo жерлерде канча көмүр заготовка болду? Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Бишкекте көмүр камдоо иштери солгун жүрүп жатканын сынга алды. Эл өкүлү отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жыйынында көмүр маселесин козгоп, Кыргыз көмүрдүн жетекчисине суроо узатты. Кайсы кеңге барсаңыз көмүр бар, шаарда көмүр жок. А кайда көмүр? Көмүр жок. По пути заблудились. Кышында кеч күздө ачабыз базаларды. Урматтуу президентибиз ыйлап чыгат, кокой көмүр жок деп. Урматтуу генералыбыз Камчы Кылычбаевич чыгат, батыра көмүр алып келет. Ошондо бизде көмүр пайда болот. Азыр mo жерлерде канча көмүр заготовка болду? Бишкек тесттин складында көмүр даяр ал жерден. Бизде мынакей азыркы күндө чыгып аткан Каракече кесиминден 2260 сом деп баа коюлган.
Бул баа коюлган, бул өкмөт менен бекитилген баа, бул баягы майда көмүргө коюлган, бирок ага карабастан биз дагы элге ошол баа менен кое берип атабыз. Андан тышкары мына ошол жерден чыгарып аткан бизден мына күнүгө азыркы күндө мына сезон келип калды, биринчи ушундай эме болуп атат волна. Азыркы күндө мына 400 эми унага чейин ошол жерде кирип чыгып атышат да суткада. Көмір бар демек, ә? Бар көмүр. Буйрса көмір бар, арзан көмір бар. Элди камсыз кылабызбы? Кышта ыйлабайбызбы көмір жок деп? Ооба, камсыз кылып атабыз. Депутат аймактарда көмүрдүн баасы канча болуп жатканына кызыкты. Кайрат Маматовдун айтымында көмүрдүн баасы кайсыл аймактан, кайсыл кенден чыкканына жана кеткен чыгымдарга жараша коюлат. Аны монополияга каршы күрөшүү кызматы эсептеп чыгып, өлкө боюнча бааларды бекитерин кошумчалады. Көмірдің басы қанша? Бізде Бишкек шаарында, Нарында, Көлдө, Ошто, Жалабатта, Баткенде Коюлган баалар болсо мынакей ушу Бишкекте 5500-6000ден ашпаш керек, Чүйдөн 5000ден 6600ге чейин, Ысык көл 4800-10200 сомдон, Талас 6700-7300дөн, Нарын 3900-дөн 6500ден, Ош облусу 4200-дөн 7200ге чейин, Жалаба 4800-7600ге чейин, Баткен 6000ден 9000ге чейин. Деген менен аймактарда абал башкача. Алсак Жалабатка таш көмүр, Алай, Маркай жана Каракеченин көмүрлөрү келет. Алардын ичинен эң арзаны таш көмүрдүн көмүрү тоннасына 6,5 сомдон болсо, килосуна 7 тыйындан жогору эсептелет. Каердики осуям? Кайсыл жердин көмүрү болсо дагы каптап сата турган болсок, килограммы 7 сом 80 тыйын болуп калды. Ээлеп кол менен тандап бер десе дагы кошумча тыйын төлөшөт. Тоннага эсептесек, таш көмүрдүн көмүрү 6,5, Алайдын көмүрү кабына 7 сом 80 тыйын болуп калат. Тоннасына болсо дагы арзан түшөт. Бул көмүр таш көмүрдүн көмүрү. Ушул 6 сом 30 тыйындан алып атабыз. 6,50, 6 сом 30 тыйын, 7,5 сатып атабыз. Мына балдар 15 сомдон каптап атат. Каракеченики 10 сомдон болуп атат. 10дон сатат, килого 10дон. Жа айтышат, мына неме 7ден ашырып алат азыр эми. Бизге 6,5дан түшсө ушу көмүр. Ошондо бердин паттазына кичине беребиз. Балдарга беребиз 20 тыйын, 15 тыйындан. Ага буга чыгып, ана экскаваторга беребиз 3 сомдон ар бир портерге чыктым. Ошондо туруп эле 7 болуп калат да, анан 7,5 сатып атабыз ошол. Деген менен ушул эле базардагы кардар Давранбек Жетимишев Алайдын көмүрүнүн килосун 9 сомдон алганын айтып берди. Ал базар бааларына көзөмөл жүргүзүү керектигин, эл айла жок алып жатканын билдирди. Мисалы 7 сомдон, 8 сомдон болсо, мен да ошону ойлоп келген элем. 7 сомдон болсо 2 тонна алам. Азыр мисалы мына 1,5 тонна алып кетип атам да. Ал дегени кышты жарымына келгенде кайра алышма туура келет. Алмалды эми канча болуп калат, аны биз билбейбиз. Мисалы 10 сом десе, 10 сомдон алабыз. Ила жок алабыз азырчы. Не дегенде булар ошо көмүрдүн үстүнө турган үчүн канча десе ила жок алабыз. Ошондо биз бир суранып кетет элек, ошону сал арзаныраак кылып берсе жакшы болот деп. Сиз канчадан кайсы көмүрдү алдыңыз? Биз 9 сомдон сүйлөштүк эми азыр. Бар жерде азыр 9 сомдон көмүрүнө карап туруп берип атат. Мен Алайды көмүрүн алып атам. 8,5 миңден экен Алайдыкын алып. Тоннасы? Тоннасы. 9 миңге бар экен, 8 миңге бар экен, ар түрлүү экен баалары. Эми керек алыппыз, эми неме кыламыз, эми кыш келип калды мени. Бала чакаман соодо кыйналыппыз, алыппыз Аллага шүгүр. Эми өкмөт бир жерге төкүп коюп өзү сатканда аларды, эми элден алыппыз, илажы жок. Ал жака барсаңыз да, бул жака барсаңыз 9-10 сом болот азыр. Ошол өкмөт 7 сомдон не алып берсе, жакшы болот элге. Жалабат облусу боюнча быйылкы мезгил үчүн 226 миң тонна көмүр керектелсе, бүгүнкү күндө анын 77% камсыздалган. Анын ичинде билим берүү жана саламаттыкты сактоо уюмдарындагы кышка даярдоо иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө баалар 5,5 сомдон 8 сомго чейин болуп жатат. Бул эми ар бир районго салыштырмалуу келет баалар. Ошондой эле арзан көмүр менен камсыздоодо кече дагы көрдүңүздөр. Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Максат Сыдыковичтин докладында
Нолкен районунда, Алабука, Чапкал райондарында арзан көмүрлөрдү сатуу боюнча уюштуруу иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле бардык район шаарларга дагы арзан көмүрдү уюштуруу боюнча биз тараптан тапшырмалар берилген. Жалал Абад облусунда жалпы 180ден ашык көмүр сатуу түйүндөрү иштеп жатат. Деген менен көмүрдүн баасы жөнгө салынбай жатканына нааразы болгондор көбөйүүдө. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Камчыбек Ташиевке кол салууну уюштуруу планын иштеп чыкканы шектөө колго түштү. УКМК тарабынан 2024 жылдын 16 ноябрында Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында мурда тергөө органдарынан жашырынып жүргөн Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. 1983 жылы Сукөл облусунун Бостер айылында туулган, криминалдык дүйнөдө Рус Койон же Руслан Бостери деп аталган Руслан Дүйшеев кармалды. Дүйшеев Камчы Асанбектин жакын адамдарынан бири болуп, Сукөл районунун Бостери айылын караган. Мурда каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон. Ошондой эле издөөдө жүргөн бул кылмышкер УКМК жетекчилигине кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан. Иликтөө жана ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгы менен Дүйшеевке уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана ага катыштыгы бар деген айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Камчыбек Ташиев өзүнө жана үй бүлөсүнө карата коркутуу каты келгенин айтты. Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдөн кийин башталганын айтып, бул туурасында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коомго жарыялап жатканын билдирген. УКМК башчысы катты иш сапарынан келгенден кийин алган конверттин ичине флешка салынып, сыртына Камчыбек Кыдыршаевичтин жеке өзүнө деп жазылган. Ал ошондой эле катта өзүн жана үй бүлөсүн жок кылбаш үчүн белгилүү шарттарды аткарышы керектиги айтылганын кошумчалады. Бул жерде түз коркутуу бар, бул атайын кызматтардын жана кызматкерлеринин иши экени көрүнүп турат. Ага крим төбөлдөр менен ишкерлер көп акча төлөгөн, деди Ташиев. Ал өлкөдө криминал менен олигархтар болбой турганын айтып, катты жөнөткөндөрдөн коркпой турганын айткан. А внутри этого конверта был единственная вот такая флешка. Вот она флешка. Другого ничего не было. Ни писем, ни отметок, ничего не было. Вот такая флешка была. Я вот этот поставил и через компьютер прочел, что там написано. В этом письме указано о том, что я должен исполнить какие-то условия для того, чтобы они не могли уничтожить меня или мою семью. Так? Они это условие тоже открыто сказали, какие условия я должен делать, что я должен делать, каким образом должен поступать. Общее содержание этого письма этими состоит. Мы посмотрели, да, здесь есть прямые угрозы, но и здесь явно видно, это методика работ каких-то спецслужб. Кстати, в этом письме также написано, что он является представителем спецслужбы, которому очень много оплатили и хочет этот заказ исполнить. И что он говорит? И говорит о том, что ему очень много заплатили олигархи, криминалитеты. Так? В этом письме открыто они заявляют, кому я должен помочь и каким образом должен помочь. То есть они условие такое поставили, что на одну чашку весов поставили мою безопасность, безопасность моей семьи, моих близких, и на другую чашку весов поставили исполнение их желаний. Иши сотто каралып жаткан Эмиль Жамгырчиев чет өлкөгө чыгуу үчүн соттон уруксат алган. Бул тууралуу Бишкектен 1-май райондук сотунан билдиришти. Жамгырчиев Дубайга барып, издөөдө жүргөн активист Тилекмат Курьянов менен жолукканы кечээ 19 ноябрда белгилүү болду. Журналист Болот Темировдун айтымында Жамгырчиев Дубайда Курьяновдун паспортун уурдап, аны кармоого жардам берген. Курьянов суракка алынып, бирок БАЭнин укук коргоо органдары аны өлкөдөн чыгарып кетүүгө уруксат берген эмес. Эмиль
Жамгырчиев аталган билдирүү боюнча үн катып, Курьянов менен жолукканын ырастады. Мурдагы депутаттын айтымында ал буга чейин Курьянов менен телефон аркылуу сүйлөшүп жүргөн, анын суранычы менен үй бүлөсүнө жардам берген учуру болгон. Ал журналист Темировдун Жамгырчиев Курьяновдун паспортун уурдаган деген сөздөрүн төгүндөп, аталган билдирүү Болот Темиров менен Терекмат Курьяновдун упай топтоо үчүн атайын даярдаган планы деп атады. Ал эми УКМК жогорку кеңештин экс-депутаты Эмиль Жамгырчиев активист Терекмат Курьянов менен жолугушуу максатында Бириккен Араб Эмираттарына барган факты боюнча Жамгырчиев суракка чакырылганын кабарлайт. Атайын кызмат аны мындан ары жоопкерчиликке тартуу менен алардын жолугушуусунун себептерин тактап тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бишкекте 1 миллиард 6 миллион сомдук мектептин имараты мамлекетке өттү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет билдиргендей, аянты 2801 чарчы метр, жана шаянты 1,29 гектар болгон Бишкек шаарынын престиждүү районунда жайгашкан бала бакчанын имараты мамлекеттин балансына кайтарылды. Аталган социалдык мүлк мурда А аталышындагы ачык акционердик коомунун балансында болуп, З аталышындагы жеке менчек мектеп комплексине ижарага берилген. Тергөөнүн жүрүшүндө 1992 жылы ачык акционердик коомду менчектештирүүдө башка объекттер менен бирге мамлекеттик ишкананын балансынан социалдык объекти мыйзам бузуу менен чыгарылгандыгы аныкталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында ишкананын акционерлери ыктыярдуу түрдө сметалык баасы 1 миллиард 6 миллион сомду түзгөн имаратты чектеш аймагы менен кошо мамлекетке акысыз өткөрүп беришти. Учурда вирустук инфекция күч алып ооруган өспүрүмдөрдүн саны өстү. Жалал Абад облустук балдар ооруканасынын 160 орунга ылайыкташкан имаратында учурда 278 бейтап дарыланып жатат. Дарыгерлер ата-энелерге балдар ооруган учурда өтүштүрүп жибербей, тез арада кайрылуу керектигин эскертишет. Буга улай эле бүгүнкү күндө вирустун 4 түрү менен адамдар ооруп жаткандыгын адистер айтып чыгышты. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалал Абадта азыркы тапта курч респиратордук вирустук инфекция күч алып ооруган бөөктөр көбөйгөн. Облустук балдар ооруканасына бир суткада эле 70-тен 100гө чейин кайрылуулар болуп жаткандыгы дарыгерлер тарабынан айтылды. Мындан улам ата-энелерди алгач үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылуу керектигин эскертишет. Бизге региондордон келишет, бул жак Майлуу суу, Ташкөмүр, Нокен, Базар Коргондон көбүнчө кайрылгандар бар. Көк Жаңактан аз келишет, айылдардан, Сузак районунун айылдарынан барынан. Ошол айта турган биздин врачтарга жана үй бүлөлүк дарыгерлерге биринчи жардамды үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек. Ар бир пациентти ошол жерден регистрация кылып жана жардам көрсөтүп, эгерде бала жата турган болсо, өтүшүп өнөкөт болуп кеткен болсо, анда бизге направление менен келиш керек негизи. Себеби бизде жата турган больница бул оорулууну көбүнчө дарылай турган. Бизде азыркы күндө АДОбуз ачылып элек, только приемный болуп атат, кабыл алуу бөлүмүбүз. Ал жерге врачыбыз жетишпей калып атат. Жалал Абад облустук балдар ооруканасы 160 орунга ылайыкташкан, бирок вирустук инфекция менен кайрылгандардын саны көбөйүп, учурда 278 бейтап дарыланып жатат. Мында жаткандар дарыгерлердин камкордугун айтып, бирок бейтаптардын көптүгү ыңгайсыздык жаратып жаткандыгын айтышууда. Благовещенкадан келдик, бүгүн 3 күн болуп атат. Жөтөл температурасы түшпөй, ичине түшүп кеткен ошо, көпкүлдөп келдик, сразу эле жакшы жардам беришти. Уже бүгүн жакшы эле. Садиктерде деле вообще көп да бүгүн. Палаталар толуу. 4-төн 5тен жаттабыз палатада. Шарт эле. Аба ырайынын төмөндөшү курч респиратордук вирустук инфекциянын күч алышына алып келген. Мындан улам дарыгерлер балдарды туура тамактандыруу, ооруп жаткан учурда башкаларга жуктуруп албоо үчүн көпчүлүккө аралаштырбоого чакырат. Ал эми үй шартында дарыланам деп орунду өтүштүрүп жибербей, убагында дарыгерлерге кайрылууну эскертишет. Жөтөл, мурду агып, дене табы көтөрүлүп, бала алсыз болуп калат. Ушул белгилерди байкаган болсоңуздар, эмканаларга кайрылып, дарыларды жаздырып, анда үйдө дарыланыңыздар. Эгерде үйдө ооруган адамдар болсо, башка адамдар менен контакт болбосун, үйдө дарылансын, гигиенаны сактаңыздар. Ооруп жаткан үйгө конок чакырбаңыздар, конокко барбаңыздар ооруган адамдар. Азыркы учурда бул оорулардын көбөйүшүнүн дагы бир себеби бул бала бакча жана мектептеги балдардын ооруган балдар дагы барып, ал жерде оорубаган балдарга жуктуруусунун себеби болуп жатат. Эми алдын алуу жолдоруна келген болсок, көп суюктук ичиңиздер.
ооруган адамдар менен контакт болбоңуздар. Азыркы учурда ушул өбүшүп учурашкандагы бул туура эмес. Ушул нерсени дагы ушул грипп сезонунда да азайтса, бул туура нерсе. Өлкөдө сасык тумоо менен ооругандар каттала элек. Учурда курч респиратордук вирустук инфекция менен жабыркагандар кайрылышууда. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти билдирди. Бирок алдыңкы күндөрү суук болору болжолдонгондугуна байланыштуу сасык тумоо катталары күтүлүүдө. Дарыгерлер алдын алуу иштерин көрүп, учурда 35 миңден ашык адамга вакцина сайылды. Апта сайын вирустар, оорулардын пайда болушуна байланыштуу изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Бүгүнкү күндө вирустун 4 түрү менен адамдар ооруп жаткандыгы маалымдалды. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Онкологиялык жана гематологиялык оорулар менен жабыркаган балдарга жардам иретинде Бишкекте кан тапшырып өмүр тартуула деген аталышта акция өтөт. Иш-чара 21 ноябрда Бишкектеги Хаят Regency Бишкек мейманканасында болот. Ыктыярчылар биримдигинин маалыматына караганда, акция 20 ноябрь эл аралык балдар күнүнүн алкагында уюштурулуп жатат. Акцияны ыктыярчылар биримдиги Help the Children кайрымдуулук фонду уюштурууда. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жыл сайын 200дөй баладан рак аныкталат. 2023 жылы мамлекет онкологиялык оорулуу балдарга химиялык дарылоого 100 миллион сом берген. Бир бейтаптын алгачкы дарылоосуна орточо 500 миң сом сарпталат. Түркия Республикасынын Каппадокия аймагы сулуу аттардын мекени деп аталат. Чөлкөмгө келген туристтер Анадолунун жана Арап аттарынын көрүп, алар менен кооз пейзаждарга сапарга чыгышат. Ал үчүн райондо бир нече сарайларда жылкылар тапталып, ижарага берилет. Регион телеканалынын чыгармачыл тобудагы жылкы сарайлардын биринде болуп кызыктуу материал даярдашкан. Ошондой эле квадроциклдер менен дагы аймактагы кооз пейзаждарга күбө болушту. Бул тууралуу Асель Садыкова айтып берет. Каппадокия кооз аттардын мекени деп аталат. Аттар бул аймактын тарыхында маанилүү орунга ээ. Мындан улам биз дагы Түркиядагы сапарыбызда жапайы ээн эркин чуркаган Анадолунун жана Арап жылкыларын көрүүгө ашыктык. Бул үчүн Көремедеги жылкы сарайларын бирине баш багып, ат багуучулар, инструкторлор менен жолуктук. Анда Исмаил биз алдын ала ижарага алган Арап жылкысы Никита менен тааныштырып, менин кызыктырган суроолорума да жооп берди. Турлар үчүн Арап аттары ва биздин ар күнү турлар болот бизде. Турубузда Арап жана Анадолу жылкыларын колдонобуз. Арап ургач аттары 85-90 килограммга чейин көтөрө алат. Ошондуктан туристтердин салмагын алдын ала текшерилет. Бул аттын аты Никита. Арап аты 9 жашта. Биздин 50гө жакын атыбыз бар. Бул жер Көреме шаарчасы. Эң кымбат аттар 150 миң лирадан 250 миң лирага чейин. Албетте бул баалар өзгөрүп турат. Эң өзгөчө аттарыбыз Арап жылкылары. En özel atlarımız Arap atları bu bölge için. Бир туугандар негиздеген сарайда жалпы 40тын тегерегинде ат бар экен. Анын көпчүлүгүн араб жылкылары түзөт. Сарайда жалпы 4 киши эмгектенишет. Алардын бири өзбек улутундагы афганистандык Азиз Абиби. Ал саяпкерликке кызыгып Түркияда жашап, иштеп жатканына 8 жыл болуптур. Абибинин жумушу эртең менен саат 7де башталат. 8 сene oladı biz buradayız. Türkiye'de yaşayacağız. Саламатсызбы? Биз 8 жылдан бери ушул жерде иштеп Туркияда жашайбыз. Өзүм Афганистандын Тахалы деген районунан боломун. Ишибиз жагат. Биз ар бир аттын сырын билип өзүнчө көңүл бөлөбүз. Кыйынчылык жок. Кыргызстан, Өзбекстанга салам жолдойм. Кыргызстанга, Өзбекстана салам сойласын. Арап аттары 85-90 килого чейинки салмакты гана көтөрө алат. Ошондуктан жылкыларды ижарага алууда биздин салмагыбыз, боюбуз текшерилип, ошого жараша Анадолунун аты же болбосо арап жылкылары минүүгө берилди. Эгер сиз Каппадокияга келген болсоңуз, сөзсүз түрдө мына ушундай кооз пейзажды аймактагы ат үстүндө дагы тамаша кылсаңыздар болот. Биз дагы бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы дедик. Чо. Ошентип инструкторлор негизги коопсуздук эрежелерин жана коопсуздук жабдууларын туура колдонууну түшүндүрүшкөндөн кийин 9 жаштагы Никита ысымдуу арап аты менен Каппадокиянын жомоктогудай аламына саякатка чыктык. Биздин сапар 1 саатка созулду.
Белгилей кетсек, биздин сапар Түркия элчилигинин маданият кеңешчилигинин демилгеси менен Түрк аба жолдору жана Түркия туризмди өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда уюштурулду. Асел Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Түркия Республикасы, Каппадокия, регион телеканалы. Спорт менен машыгып, сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүүнү ар бир адам адатка айлантып, ден соолукту колдон чыгарбаш керек. Жалал-Абад шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунда спортко өзгөчө көңүл бөлүнөт. Жыл сайын кызматкерлер арасында 2 ирет мелдеш уюштурулат. Оюндун 15 түрүнөн мелдеш өткөрүлүп, мунай заводдун кызматкерлери мыкты даярдыгын көрсөтүштү. Спорт ден соолуктун булагы. Дени сак жашоо образын түзүү ар бирибиздин милдетибиз болууга тийиш. Мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунда спорттук мелдештер байма-бай өткөрүлүп, оюнга жаш кары дөбөй активдүү катышат. Теннис, шахмат, шашке, таяк тартыш, андан сырткары эркектер жана айымдар ортосунда кол күрөш боюнча мелдештер уюштурулуп, күчтүүлөр жеңип чыкты. Волейбол боюнча бөлүмдөр арасында түзүлгөн 7 команда күч сынашып, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Айымдардан 2 команда беттешти. Бардыгы бирдей катышат. Чоң кичинекейди карабай, ушу волейбол өтө жакшы болуп атат. Балдардан 7 команда ойноп атат. Ошол жакшы болуп атат, оюндардын баары, кыздар да ойношот азыр. Оюндун жүрүшүндө коопсуздук кызматынын кызматкерлери мыктылыгын көрсөтүп, волейболдон 1-чи орунду багындырды. Birinci mesleğini Ezmi'nin baldarı aldı. Urra! İşxanabыздын спортко болгон кызыкчылыгын өнүктүрүш үчүн жыл сайын ушундай турнирлерди өткөрүп жатабыз. Ар дайым биздин жетекчи бул биздин иш-чараларды колдоп, ар кандай шарттарды түзүп берет бизге. Топ оюндарында кызматкерлердин жөндөмдүүлүгү мыкты экени байкалып турат. Футбол боюнча өткөрүлгөн мелдеште транспорт бөлүмү 3-чү орунду алса, 2-чи орунду сыноо лабораториясынын мырзалары жеңди. 1-чи орунду оңдоо курулуш участогунун кызматкерлери багындырып, командалардын таймашы кызыктуу өттү. Бүгүнкү оюнда командалардын даярдыгы жакшы экен мурункуга караганда. Азыр жакшы ойноп атат балдардын баардыгы. Ушул жерде жылда жазда күздө мелдештер өткөрүлүп турат. Ошону чыдамсыздык менен ар бир бөлүмдөгүлөр күтүп жана катышып келишет. Командалык оюндардан аркан тартыш өзгөчө болду. Чиренген балвандар атаандашын чийимден өткөрүүгө аракет кылып, баш байгени багындыруу үчүн болгон күчү менен тартышты. Жалпысынан аркан тартышка 8 команда катышып, өндүрүш участогунун жигиттери 3-чү орунду, еңсе кызматкерлери 2-чи орунду, 1-чи орунду транспорт бөлүмү алды. Оюн жыйынтыгында Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун президенти Байгазы Матисаков жеңип чыккан командаларды куттуктап, акчалай сыйлык жана дипломдорду тапшырды. Андан сырткары компания жетекчисинин атынан алдыңкы орунду багындыргандарга акчалай байгелер берилди. Бул спорттук мелдешти өткөрүүнүн бирден бир максаты, башкы максаты силерди биз спортко чакыруу. Жана ошол бири-бириңерге болгон мамилеңерди жакындатуу. Мына эч кандай кырсыгы жок, жакшынакай өтүп кеткенине Кудайга шүгүр келтиребиз. Диплом алгандар, сертификат алгандар, баарыңыздарды куттуктайм. Утулуп калгандарга кийинки жылга ийгилик каалайм. Эң башкысы силердин маанайыңарды көтөрүү. Ошого кандай настроениңар, жакшыбы? Кыргыз Петролиум компания ишканасында спорттук иш-чараны өткөрүү салтка айланган. Негизги максаты кызматкерлерге спорт менен машыгууга дем берүү, сергек жашоого үндөө жана эмгек жааматтын достук мамилесин чыңдоо. Мунайды кайра иштетүүчү заводдо 200дөн ашуун адам эмгектенет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан түзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Күндүн маанилүү окуялары мына ушулар түздү. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Аман туруңуздар.